кеңес бар. Onlar мен менен birgelikte Биздин Жорабек көчөсүбүз мына oyun маселеси. айылдын ичинде сталбаздылар тартылган эмес. Электр мамчасын орнотуп немеси тартып бергенбиз. Эми калганындагы мынабу ылкы 2019 кийинки 2019 жылдын иш планына киргизип аткарып берген немеге сунуштаганбыз. Канча мамча керек? Калжы 10 ашып керек. Эгер мына 10 мамча менен чечиле турган болсо, мен чечип берейин дедим. Анан азыр эртең барып сүйлөшөйлү, урматтуу коомдор. Мына мен ошо электро менен да сүйлөшөйүн эми. Анда Таза суу барган эмес, артынан жана кайрылма каналдан ичебиз дейт. Кандай булай? 160 миллион деп жапалакты комплект киргизип атпайбы 2019-га. Кече жогорку кеңеште дагы. Мен көрдүм, премьер-министр 19-га Ошонун чечип. ичинде бар булай. Өзүңүз дагы сүйлөшкөндөрүңүз бар. Ошол жапалак комплекси кетип атат. Негизги маселе ушу Жапалак айылынын таза суусу, Ош шаарынын таза суусу, бир жагымыр жааса эле ылайга болуп, мына суу бербей калып атабыз, көрүп атасыздар да. Анан эң негизгиси мына жолдор экен, айланма жолдор, шаардын ичине кирген жолдор, мына областной больницадан келгенде көрүп атасыңар го, пробка болуп атат. Анан көчөлөрдүн асфальттары, ошол нерселерди айтып атабыз да. Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер да. Ошон үчүн Кудайдан эме чечип беребиз деп премьер-министр айтканда буюрса чечилет. Ошо жогорку кеңеш депутаттары менен жолукканда дагы айтып атам. Силер дагы айтып бергиле, ошо биргеликте чечилет. Ушу депутаттарга рахмат, ушу маселени чечип берип атышат. Анан наркы жылы Кудай буюрса ушу акча эле болуп калса булар чечилет. Теке айылынын мусор ташуучу сигнальный машина 4 айдан бери келбейт. Звонок кылсак техникалар бузук деген жооп айтышат. Таштанды толугу менен машина нормалдуу келишин суранабыз дейт. Эми жакшы техника алып келели деп анан ошол компаниялар менен сүйлөшүп кече Швейцария, Германияга чейин барып келдик. Анан эми бунун бир 6 айга чейин, 3 айга чейин, эми 4 ай, 5 айга чейин чозулушу мүмкүн. Анан жаңы техникалар келип калса, жаңы контейнерлерде мына уже тендер өттүрдү. Ушулар коюлуп калса, тазалык ишканасы бир топ жакшы жолго коюлат да, бул негизги маселе. Бирок мына эми мен элдин астында дагы ачык айтышым керек, мына талант капарып турат. Анан бул баланы мен жакшы сыйлайм, адам катары, жаш, кадр катары. Сен ошо ишкана жетекчисиң. Мен айтканым өткөндө. Акчаны керек болсо частный техникаларды арендага келишим менен алып болсо дагы тазалаңыз. Туурабы? Мына азыр биринчи элден чыгып атабыз, биринчи жолу ушу мына элдин менин сөзүм эмес да. Элдин арызы, элдин сөзү болуп атат. Себеби эл акча төлөп атат мусорго. Бул башка сөз жок. Болушу дагы. Тазалык ошондой тартип болуш керек. Машинаны бузулабы, өзүбүз ооруйбузбу, андай болбош керек. Иш жүрүш керек. Ал биз чечишибиз керек болмаса. Кереметтүү айыл башчысы Эшанов Санжар айыл тургундарына жашоо шартын жакшыртуу, айылды өнүктүрүүгө болгон көйгөйлөрдү чечип, кандайдыр бир кадамдарды жасоого кызыкчылыгы жок экенин кабар берет. Ошондуктан Эшанов Санжарды жумуш ордун бошотуп, татыктуу кандидатка тапшырып кетүүнү талап кылабыз. Бул маселени көңүл буруп чечип берүүнүздү суранабыз деп. Эми азыр келип эле мен андай дегенден алысмын, мен чындыкты айтып атам. Иштеп берем деп атат, иштесин. Мал базар куруп берсеңер, шаардык бюджетке дагы түшөт эле. Элибизге дагы жакшы болот эле. Бардыгыбыз бул Жапалак аймакта тирилигибиз мал менен, тирилик, дыйканчылык менен. Экинчи мына коррупция боюнча больницага мурда Караскөй больницага жазыш үчүн 1000 сом берчилек. Азыр 2000 сом беребиз. Ачык эле эч ким айтпайт. Мына барсаң пулуң болсо бересиң, заряны анан лечениеге дагы бересиң. Бул пастел орун алыш үчүн 2000 сом бересиң. Мына налогойго барсаң, налогойго барып, мына жер үлүшүн, тамак үлүшүн тапшырып атабыз. Ошол жерге барсаң, кагаздын акчасы сурап атат, айнан былтыр. Аксагал 50 сом берген мен казды. Бул кагазга бул берет го, өкмөт өзү берет. Туру канцелярский товарда берет, арма ишканаларда. Олар онда кандай болду, биз бу
Prezidentimiz bu korrupsiyani yok kıl dese, yok boyda kaylana koyup atadi. Tur aytasыз da, ушинтип президентти biz жаман көрсөтөбүз да. Отуруп алып туруп, система өзгөргөн, бардык жерде дагы да акчасыз кызмат көрсөтпөйбүз. Мына катуу күрөш кетип атат да туганда. Бирок бизде система ушундай үйрөнүп калган экен. Мен дагы барып, астыларына барып сурандым врачтардан. Капа болбогула, мына келип атам, ушундай сөздөр бар. Эгер акча алып тутулуп калсаңар, анда капа болбогула, кетесиңер түрмөгө деп атабыз да. Zakes, kölük alış üçün biz şahırda Ataravun'una uçaskoy mevzular köp. Gör zakes birle jerde, barganda yok degende 50-60 ölçürt adamın arkasını ölçürt götürasın. O yerde bir şahırga kırağında bizim Japalak aylığımızda bir tıra bolçuklasken çöntüğün akçası az. Tiyim vermeyen bulasın. Yok degende bir kölük alış üçün 500 son olsa 1000 son verişin gerek. ЗАГС бар ма бизде? Не болуш керек ЗАГС? Siz uqtunuz da, elin sözünü uqtunuz, menin sözüm emas. Men sizlerge barışım керек эле, убактым болбой атат, барам bir күнү. Жетекчиңизге салам айтып коюңуз. Мынал нерселерди жойгулагын. Макулбу? Мынал нерсени жойгулагын. Экинчи, мен элдик жыйында акча сурап атат, ЗАГСтан акча сурап атат, паспорттолдун деген сөздү укпайм. Сиздер сураныштарды, талаптарды. Макулбу? Талап. Көрдүңөрбү? Мына бардыгыбыз отуруп алып туруп, президентке сөз алып берип атабыз да. Сиздер эл болгондон кийин биз ушунун үстүндө иштешибиз керек, чечип беришибиз керек. Мына мен аябай каалап атам ушу маселелерди тез чечип берсек экен деп. Мына силер канчалык ойлоп атканыңарды мен эки эсе ойлоп атам. Ушу элден бир ишенич алса экен, элдин ишеничин бийликке болгон алып келсе экен, маселесин чечсе экен деген ой максатта иштеп атат. Жакшы депутаттарыңар бар экен, булар жардам берип атат. Ошон үчүн ар бир үйдө тынччылык болсун, токчулук болсун, өзүбүз аман бололу элеңиз.